Бұл Жалал Абад шаарындагы Жеңиш паркы, каладагы эң ири эс алуу бага. Аянты 5 гектар. Эми мындагы бактарактарды жана гүлдөрдү убагында сугаруу үчүн атайын суу кудук ишке кирди. Белгилей кетсек, ушул мезгилге чейин шаардагы дээрлик бардык бактарактар жана гүлдөр ичүүчү суу менен атайын унаалардын жана суу түтүктөрдүн жардамы менен сугарылып келген. 1 саат ичинде 40 тонна суу чыгарып бере алат. Бунун багыты, скважина багыты парктарды суугаруу максаты, андан сырткары ашып калган ирригация маселеси, каналдарга суу, арыктарга суу берип, шаар аймагындагы дарактарды суугаруу максаты. Шаардагы арыктарда суу акпай калганына 1 топ жыл болгон. Анын кесепетинен жаңы тигилген көчөттөр тез эле курап калып, жашылдандыруу аракети аксап келген. Эми минтип каланын ирригация тутуму оңдолуп, арыктарда суу шарылдап келе баштаганы жергиликтүүлөрдү да кубантып турат. Биз азыр курбуларыбыз менен наркы жактан келдик, бак жактан. Ал жакта сугарылып аткан экен. Биз ошол жерде сүйүнүп калдык да. Сууну такай коюп турса, биз деле семени келип эс алып турсак, кийинкилер деле жакшы болот эс алганы. Азыртан сугарылбаса, да бир 5-10 жылдын ичинде куруп кетип ыктымалдуулугу бар. Учурда калада 3 суу кудугу иштеп жатат. Алар Токтогул, Жеңиш эс алуу паркында жана Балтагулов көчөсүндө орун алган. Алар аркылуу Токтогул жана Жеңиш парктарына, ошондой эле Токтогул аллеясына, Ленин, Кыргыз Республикасы, Шопоков жана Осмонов көчөлөрүнө суу агып, бактарактар гүлдөр техникалык суу менен жетиштүү өлчөмдө камсыз болду. Бүгүнкү күндө 3 шаардын ичинде 3 скважина ишке кирип отурат. Бирөөсү ушул Токтогул эс алуу багында, экинчиси Жеңиш эс алуу багында, үчүнчүсү ушул Балтагул көчөсүндөгү ушул Жалал Абад суу канал башкармалыгынын насос станциянын ичинде курдук. 3 кудукту ишке киргизүү долбоорун Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду каржылаган. Алдыда дагы 5 ири скважина курулмакчы. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.